Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Бүгүн сиздерге мага бир кат келген экен. Эмеден мен подпискага жазылгам Lockheed Martin Raytheon деген компанияларга. Анан Lockheed Martin кат жиберди. Катында айтып атат, биз жаңы ракета чыгардык дейт. Гипер үндүү ракета, анан абдан чоң мындай жакшы сапаты бар деп жазып атат катында. Анан ошол ракеталарды кинжал менен салыштырсак, жана FUJ деген баягы Кытайдын өзүнүн гиперүндүк ракета менен салыштырып көрөйүн дедим. Кандай ачык маалыматтар бар, ал ачык маалыматтарга таянсак кандай жыйынтыкка келе алабыз, көрөлү. Эми гиперүндүк курал бул деген аябай чоң ылдамдыкта учуп келген баягы үндүн ылдамдыгынан ашкан ракета деп аталат. Ошондо гиперүн деп аталган бул деген 1,3 мах деген өзү бул 900 км/саатына, 800 км, 900 км/саатына. Тагыраак билген эксперттер тууралап койсоңор сиздерге такыр каршы эмесмин. Анан ошо негизи аябай чоң ылдамдык менен учкан ракетаны токтотуш өтө кыйын. Мисалы үчүн бул видеодо көрүп атасыздар, Украинага Киевке жана Полтава, Львовко түшкөн гиперүндүк кинжал ракеталары түнүн ичинде ушундай түшөт да, ошо метеориттей түшөт. Аны түшүрүш абдан татаал, аны түшүрүш бир эле мындай мүмкүнчүлүгү бар. Бул стартта жана негизи кинжалдын өзү дагы гиперүндүк анчалык катуу эмес экен, анчалык тез уча албайт экен. Анын бир маселеси бар экен, ал деген баягы атмосферага кирээде баягы максаттын үстүнө түшөрдө астында ылдамдыгын азайтат экен. Ошондо мисалы үчүн Патриот аны чаап атат да. Бирок ошону менен болгондо ушул гиперүндүк ракеталардын 15% эле мындай түшүрө алат экен Патриот. Маалымат боюнча, ошол эле Сырскийдин маалыматы боюнча. Анан негизи албетте бүт бул техникалык маалыматтар башкача берилиши мүмкүн ачык булактарга, профессионалдык булактарда такыр башкача болушу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде силер профессионал болсоңор, тууралап койсоңор, мен сизге рахмат гана дейм комментарийге жазууга. Мако деп эмне үчүн аталган ракетанын аты? Бул деген Мако акуланын формасында жасалган. Бул жерде аябай тез мындай сүзүп жүргөн акула болот деңизде. Анан ошо F-35 жана башка ошондой платформаларга минет экен. Бул жерден ар кайсы платформаларды атаса болот. Ошо Мако көрүп атасыздар, могул F-35 бомба таштоочу жаңы 5-чи негизи муундагы учакта, ошо пилот менен башкарылган, адам менен башкарылган учакта ошо көрүп атасыздар, подвесте 2 ушундай ракета турат да. Анан негизи ошол сапаты, эмнеде сапаты? F-35, F-A-18, F-16 4-чү муундагы самолеттор. F-15 жана 22 F-35, F-35S, F-35M'ге мине турчу мындай ракета да, пилондоруна. Ошол негизи өзү ракета аябай мындай көп форматтуу. Аны ошол жасаганда негизи мурунку ракеталарга караганда арзаныраак жасалат дейт. Сапаты бийигирээк, жаңы ошол бүт моделирование, бүт баягы жасалма акылдын жардамы менен жасалган дейт. Ошол ракеталарды баягы атомдун астынан даярдаш керек. Өзгөчө алганда баягы мындай суюк топливо менен куюлган ракеталар же болбосо кээ ракеталардын түрлөрү, аларды даярдаганда бир топ убакыт кетирет. Бул ракеталарды даярдаганда азыраак убакыт кетет деп атап атат ошол Lockheed Martin. Анан негизи ошол бүт модернизацияланган дейт, материалдар инновациялык, сплавтар жаңы дейт, 6 керек болсо 10 эсе арзаныраак дейт ошол аналогтордон ичинде. Ошондуктан америкалыктар булардын санын азыр көбүрөөк чыгарабыз дейт да, сол келерки согуштарга. Негизи эгерде салыштырсак, кинжал жана UJ-12 менен салыштырып көрөлү Кытайдыкын. Негизи биякта атайын салыштыруучу таблица бар. Ал таблица боюнча, мисалы үчүн Мако кинжал же H-47M2 деген, анан UJ-12 Кытайдыкы. Эгер салыштырып көрөлү, өлкө Мако Америка Коштары чыгарат, кинжал Орусияда чыгарат. Бул Орусияда Искандер М деп аталат. Негизи анын гиперзвук ылдамдыгынын жарымы МиГ-21дин стратосферадан жерге карай эркин түшүүсүнөн жарым ылдамдыгы кошулат да. Негизи ылдамдыгы ошол эле Искандер Мдин эле ылдамдыгы. Кытайда UJ-12 Кытайда чыгат да. Анан түрү, эгерде Макону карасак, бул гиперүндүк көп максаттуу ракета. Бул деген деңизге түшө алат, бул деген жерге урулат, жердин астына уралат. Негизи баягы ушундай абага эле ура албагандыгы болбосо. Орусияныкы гиперүндү абадан учурулган баллистикалык ракета деп эсептелинет. Анткени баллистикалык траекторияга чыкканда андан ары мындай башкаруу
бир башкача болуп калат. Мага бир ошо комментарийде ошо мен деген курал боюнча экспертмин, сен эксперт эмессиң, мен кыйын билем деп жазып эле ошо кошумча кошуп койсоңуздар болот комментарийге ушул курал боюнча дагы. Анын үндөн ылдам каршы кемелерге каршы канаттуу ракета деп эсептелет Кытайдыкы UJ-12 кемелерге атайын баягы кинжал дагы Кытайдын UJ-12 деген ракетасы дагы негизи ошо америкалык авиа жүктөөчтөрдү чөктүргөнгө арналган болчу. Корголгондугу бүгүнкү күндө Америка Штаттары тарабынан айтылып атат 50% ушундай ракеталардан. Бул учурунда ушундай ракеталар өз максатына жетет деп кооптонуп атышат да Америка Штаттагылар. Ылдамдыгы мисалы үчүн Маконуку Мак 5 Мах дейт. Кинжалдыкы 12-10 Мах. Бирок баягы Украинадагы болуп аткан практика жүзү көрсөттү 12 Махка жетпейт экен, 6-7 Мах. Анан UJ-12ники Мах 2-4 дейт. Анан болжол менен 1000 километр учат дейт. Ошол Мако 1000 километр учса, бул деген жеңил эле ар кайсы дүйнө жүзүндөгү өлкөнүн сыртынан атып эле алардын Борбор калаасына чейин жетүүчү ракета. Кинжал 2000 километрге чейин учат дейт. Бул деген андан да алысыраак, андан да кыйыныраак, бирок ошол траекториянын бир тобун баягы МиГ-31 стратосфералык истребительдер, учактар албетте камтыйт да. Анан UJ-12 400 километрге стандарт учат дейт. Жарылгыч заттары Мако деген ар кандай миссияларга ыңгайлаштырылган дейт. Буяка тактикалык ядердик заряд койсо болот, мындай стратегиялык ядердик заряд койсо болот, жана жөн эле жарылмаларды термобарикалык жана башка ошо бризанттык жардыргыч заттарды кошсо болот да. Негизи кинжалдыкы ядролук же 500 килограммдык ар кандай жардыргыч зат кошсо болот. Кытайдыкына UJ-12ге 200-400 килограмм кошсо болот. Учуучу платформа Маконуку ушул F-35, F-22, F-18 жана башкалар, жана деңиздик субмариналардын баягы деңиз астында баягы сүзгөн кемелер менен атууга мүмкүн. Кинжалдык болсо МиГ-31К, анан Ту-22М3 ушундай кымбат аябай сейрек кездешүүчү самолеттор, учактар учурат. Анан UJ-12 H-6J бомбардировщиктери, 956 долбоордогу эсминистер, анан фрегаттар, мобилдик учуруу орнотмолору, ушундай нерселер. Негизи универсалдык да Кытайдыкы. Анан эгерде өзгөчөлүктөрүн дагы карасак, башкаруу системасы. Мунуку Маконуку санариптик модулдук ар кандай миссияларга ыңгайлаштырылган. Кинжалдыкы болсо инерциалдык ГЛОНАСС аркылуу жаңыртуулар менен. UJ-12 болсо активдүү радар. Анан дагы өнүгүү статусу да негизи өзгөчөлүктөрү. Өнүккөн жана өндүрүшкө даяр дейт Мако, сериялык өндүрүшкө кетти дейт. Кинжал иштеп жатат, бүгүнкү күндө сериялык өндүрүштө болуп атат. Азыркы чалгындардын маалыматы боюнча 6-7 ушундай гиперүндүк ракетаны жасаганга жетише алат Орусия айына. Анан UJ-12 иштеп жатат дейт азырда, негизи ошо сериялык түрдө Кытай армиясында коштолгон, коюлган. Негизги өзгөчөлүктөрү Мако компактуу, өлчөм көп максаттуу дизайн, санариптик инженерия, үнөмдүү, абдан арзан дейт. Кинжал болсо гиперүндүк ылдамдык, жогору маневрдүүлүк, узун аралыгы, бирок билебиз, эгерде МиГ-31 болбосо же Ту-22 болбосо, бул кинжалды жиберүү мүмкүн эмес да. Анан UJ-12 болсо негизи бүт платформаларга, көп платформаларга иштелип чыккан, триадага колдонсо болот. Триада деген эмнеси? Бул кеме, учуучу учак жана жер платформалары, же болбосо кандайдыр бир поездден атышы мүмкүн мисалы үчүн. Анан иштетүүчү колдонуу аба учурланган миссияларга келечекте деңизге же жердеги колдонуу мүмкүн дейт Мако. Негизи ушу самолеттордон эле түшүрөт да. Кинжал болсо кемелерге каршы, анан жерге каршы ушундай колдонулуп атат бүгүнкү күндө. UJ-12 деген негизи кемелерге каршы каралат да, ошол баягы согуш кемелерге каршы. Ушундай өзгөчөлүктөрү. Анан негизи Маконун платформасы аябай ийкемдүү деп айтып атышат, салыштырсак. Анан негизи Америка Штаттарынын армиясы ушуну кеңири колдонот деп коркутууда, мисалы үчүн. Анан анализ кылса, кинжал бүгүнкү күнү Орусиянын стратегиялык куралдарынын маанилүү бир бөлүгү, жана кинжал аябай көп, мисалы үчүн украиналыктарга
сазайын бердирди. Чын эле кинжал бүгүнкү күндө коркунучтуу курал. Гиперүндү деп эсептелет. Анан эгер гиперүндү болуш үчүн ошол 5 мактан ашыш керек, 5 мак деңгээлде болуш керек. Анан бирок аябай үндөй ылдамдыкта учкан ракета, ыкчам, аябай ишенимдүү курал болуп саналат. Көп жолу кытайлар буну мындай сынаган бүгүнкү күнү. Анан негизи бул ракета дагы аябай универсалдуу деп эсептелинет. Эгерде Америка Кошмо Штаттары менен Кытай эмки жылы согушса, же эмки жылы эмес, 27-жылы июль айларында согуш башташса, анда Кытайдын Америка Кошмо Штаттарды мындай бир топ эсине келтирүүгө күчү жетет да, мисалы үчүн. Мако албетте күчтүү курал, бирок Кытайдыкы азыр практикалуу жүздө мындай жакшы сыналган курал деп эсептелинет. Ошентип мындай нерселер жасаш үчүн, мындай ишканаларды жасаш үчүн көп ишкерлер, коргоо министрликтери, коргоо министрликтин астындагы жеке ишкерлер, чоң компаниялар чоң бизнес план жазышкан да. Кээ бир бизнес пландар 1 жыл, 2 жыл жазышкан, аябай көп барактуу, аябай бүт факторлорун эске алып, ага техникалык негиздеме кошо жазышкан да. Эми Кыргызстан үчүн кичинекей ишкана ачыш үчүн ушундай кичинекей бизнес план жазайын деп үйрөнөйүн десеңиздер, могул QR-ды алгыла, же болбосо астында шилтеме бар, ал шилтеме менен киргиле. Бизнес план жазганды үйрөнгүлө, туугандар, анткени бул нерсе абдан сиздерге керек болот да. Ушул менин авторлук сабагым болот, видео курс, таза видео курс болот да. Анан өтүү шарттарын ушул ссылка менен өтүп, сурамжылоо презентациясынан окуй аласыздар. Анан негизи ошо каналды колдойн десеңиздер, мага айтып атышат, үнүң анчалык жакшы эмес болуп атат дейт, каналды жакшырт, тигини жакшырт, муну жакшырт дейт. Бул менин хобби, бул менин өз ыктыярчылыгым менен баягы элиме кыргызча контентти көбөйтүүнү, атайын контентти көбөйтүүнү, анткени ушул контент бизде аз аябай. Мен жасап атам, ошон үчүн эгерде баягы жаңы микрофон ал деп колдоп койсоңуздар, жакшы болот да. Жаңы микрофон алабыз, үнү жакшыртабыз. Бул баары сиздер үчүн. Андай эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Back.